Бүгін 2023 жылдың 18 сентябрында Кыргыз Республикасының Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргишалиев атындагы академиясында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин колдоосу менен Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлери үчүн маалыматтык жана телекоммуникациялык технологияларды колдонуу менен каржылык активтерди уурдоо боюнча кылмыштардын бетин ачуу темасындагы окуу курсу башталды. Кыргыз Республикасынын ИИМдин академиясынын башчысынын орун басары милициянын полковниги Нурия Маматазизова окуу курсун ачып жатып, уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип, акыркы мезгилдерде IT технологияларды колдонуу менен көптөгөн кылмыштар жасалып, алардын жарандарга, укук тартибине, ошондой эле өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч туудуруп жаткандыктан аларга каршы адекваттуу чараларды иштеп чыгуу учурдун талабы болуп тургандыгын айтты. Кибер жанагы кылмыштуулук деп коебуз. Бул заманбап технологияны пайдаланып кылмыштууларды боюнча иштөө боюнча атайын сабак өтүлүп атат да. Бул жерде эл аралык эки эксперт келди. Эми өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл 20 жыл болду. Биз ЭККУнун программасы деп коебуз. ОБСН программасы менен мына ийгиликтүү иштешип атабыз. Белгилей кетчү нерсе ошо дүйнөсүндө полиция программасында толук кандуу программа ушулуп атат да. Анын ушунун алкагында Ички иштер министрлиги атайын кайрылып, ошо заманбап технология боюнча иликтөө кызматтарына сабак өтүү деп, мына республика боюнча чогулуп алса 20 киши сабак өтөт. Ошо заманбап технологиянын кылмыш кылгандагы ошолорду тергөө иштери боюнча, ошолорду кантип иликтеп, кантип аныктап табуу боюнча, бир сөз менен айтканда биздин кызматкерлер бүгүнкү замандын мындай өнүгүшүнөн калбаш керек да, өзгөчө бул технологиялык кылмыштар боюнча. Бул окуу курсу кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча биздин укук коргоо тармагындагы өнөктөштөрдүн билимин инвестициялоону гана эмес, башкаруунун бардык деңгээлдеринде талкууланган, аны иш жүзүндө колдонуунун жолдорун издөөнү камтыйт, деди Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин полиция кеңешчиси Константин Бедарев. Белгилей кетсек, окуу курсу 2023 жылдын 22 сентябрына чейин уланат. Ага Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматтарынын 20 кызматкери катышууда.